Çoğunlar kelip nerede oturup görsünçü, kanday ahvalda eкен. Bir gün oturalı eкен kечке чейин. Сузак районунун тургуну Нуржамал Мусабаеванын үйү каналдын боюнда болгондуктан 5-майга караган түнү каттылган сел турак жайын жараксыз абалга алып келген. Атайын түзүлгөн комиссия текшерип жараксыз экендигин айтышкан. Учурда өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан курулган чатырларда күн кечиришүүдө. Үйүбүздүн абалы өтө начар биздики. Ошо каналдын боюндагылар бардыгы эле жараксыз болуп калды. Үйгө жашаштын мүмкүнчүлүк болбой калды. Ойлоп, көчкөнү көчүп түштү. Эми жардам берет деп үмүт кылып эле отурабыз. Жардам беребиз дешип атат, эми билбейм. Эми жазып кетишип атат, ошо жардам берилет деген үчүн жазып кетип атса керек, анан ого деле мынаным жок, ананым жок дебестен жаңы үй курабыз деп фундамент куюп, ого теректерди бүт растап кыркып койдук эле. Ол теректерибиз кетти. Бош 5 комната, 4 комната үй эле, бир сөрү болчу, ону менен 5 болчу. Анан төртөөнүн ичине ылай толду. Күн ысыганда кызып ысып кетип атабыз. Мына жаш балдар бизго эми Аллахтын жиберген сыноосуна чоңдор чыдайт экенбиз, жаш балдар чыдай албайт. Атабеков айыл өкмөтүнүн Каражыгач айылынын тургуну Нургүл Алипбекова короосун тазалап бүткөн болсо эле барып жашаарын айтат. Тургун 2 күндөн бери тазалоо иштери токтоп калгандыгын айтууда. Жамгыр жаганда түнү аябай суук болду. Күндүз болсо ысык дем болуп атат. Эми билбедик, азыр эми айыл башчы деле эртең менен айыл өкмөт келип кетти. Сурасак чечиле элек деп атат. Кандай болот, эмне болот? Комиссия чечет дейт, биз билбейбиз деп коюп кетишти. Эми аякта үйлөрдү тазалоо иштери деле 2 күндөн бери азыр токтоп турат. Эшиктин астыларын тазалай элек. Каражыгач айылында тазалоо иштери жүргүзүлбөй жаткандыгын, жааган жамгырдын кесепетинен жумуш токтоп тургандыгын өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин адистери билдиришүүдө. Селден жабыр тарткандар үчүн 16 чатыр тигилип, учурда 14 үй бүлө мында жашап жатышат. Тазалоо иштери, үйлөрдүн тазалоо иштери бүгүнкү күндө толугу менен аткарылды. Бирок анын ичинде азыркы техника менен тазалай турган үйлөр дагы бар. Тазалана элек, себеби багы жамгырдын кесепетинен келген ылайлар суу болгонуна байланыштуу тазаланганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Ушу 1-2 күндүн ичинде ушу кургап калса, тоорсуп калса, ушу тазалаганга мүмкүнчүлүк болот. Техника таштайбыз. Азыркы учурда техникалар деле кызматтардан, адамдардан келген, жергиликтүү тургундардан баары иштеп атышат, иш алып барып атат. Эскерте кетсек 4-майда жааган жаандын кесепетинен улам Сузак районунун Сузак, Барпы, Атабеков айыл өкмөттөрүндөгү 907 үйдүн короосуна 12 социалдык объектиге суу кирген, мындан 410 үйдүн ичине кирген. Селдин кесепетинен 23 үй авариялык абалда, учурда материалдык чыгым такталууда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.